Менин атым Максат, фамилия Мусаев. Тепе Коргон айыл өкмөтүндө 2017 жылдан бери жоопту катчы болуп иштейм. Элдин документке жетүү проблемасы эң негизги көйгөйлөрдөн болуп атты. Себеп дегенде бюрократия баягыдай эле. Элдин дагы талабы ушул эле негизи. Бир жерден келсек кыйналбасак, аякка чуркап, бияка чуркап болбосок деген ойдо кээ бир мемелер түшкөн, сунуш талаптар, арыздаттануулар түштү. Ошолорду эсепке алып, башка тармактарды эсепке алып, ошол халыкка кызмат көрсөтүү борборун уюштурганбыз. Murda bolsa Aravan rayonunun borboruga barışla tуура келет эле. Бир кечке өчүр көп. Rayonun борбору 18 километрге барып келишибиз керек. Ал жерде өчүрөдө. Анда барды келдиси bir күндө бүтсө бүтөт, бүтпөсө эртеси күнү кайра барыш керек туура. Кайра барып, убакыт үнөмдөштү эч мүмкүнчүлүгү жок. Талай иштер калып кетет. Бу жерде налогдор бар, аныктамалар, справкалар берет. Мисалы азыр сосай десем şu жерде отурат экен. Райондан келгендер, мурда энди сосай жогоруда отурат да, издеш керек да, ар ким ар жерде да. Азыр бардыгын бир жерге топтоп койду, жакшы болду. Муну уюштурууга негизинен USAID уюму мыйзамдаштырууга эң бир чоң жардамын көрсөтүштү. USAID'дин ийгиликтүү аймак проектиси. Benim ismim Oğulay. Yangiobod aylıdan geldim. Burun bu hakimiyetke işimiz düşüp kesek, o kabinetke kir, bu kabinetke kir, işimiz bitmeye ketip, ertasiga yana qaytib kelib, shunaqa ishlar bo'lardi. Hozir bu yerda sharoitlarimiz yaxshi bo'lib qoldi. Bu yerda terminallar bor. Pensiyalarni, пособияларni shu yerdan olamiz hammasini. Shu yerda to'lab olib chiqib ketyapmiz. Svetga nimani to'lashni ham shu yerdan to'lab chiqib ketyapmiz. Armonga chiqib qiynalib yurmaymiz. Разминканы баштайлык биринчи очередде. Келе разминкага. Мен Салия Кундуз, Акчи айылынын кыздар футбол командасынын капитаны болдум. 2017-жылга чейин ата-энебиз каршы чыгып, кыздар футбол ойнобойт дегендей кылып, каршы чыккандар көп болду аябай. Биз бирок баары бир деле чогулуп, бир күн чогулсак, бир жума чогула албай, ушинтип жүрдүк. Көбүнчө үй тиричилик болуп калды, мал чарбачылык болуп калды. Бирок биздин бактыбызга мындай 2017-жылы USAID ийгиликтүү аймак долбоору менен биздин айыл Акчи айыл өкмөтү иштешип калышты. Биз ушул аркылуу бул футболго кирип калдык. Бер айгаман бас бүтүң менен коркпо. Токто, берели. Обут карачы мына. Мындай чоюп бересиң да калса, Ушул ийгиликтүү аймак долбоор бизге келгенде, негизи бизде ушу айыл аймак боюнча 25 приоритеттүү маселе бар деп негизи аныкталган экен. Ошонун ичинен эл балдардын ден соолугуна көбүрөөк көңүл буруп, ушу балдардын ден соолугун ушу приоритет эң чоң маселе деп тандап алдык. Долбоордун өзгөчөлүгү себеп дегенде азыркы жаштар көбүнчө эле азыркы жанакы гаджеттер менен жанакындай бир интернеттен кичине ушул ажыратып, өзлөрүнө баягы физикалык жактан өнүгүүсүнө баягы бир жакшы натыйжа болот экен да. Ошону ата-энелер ынанып атабыз ошонун баарына. Биз футбол ойноп баштагандан кийин, ийгиликке жете баштагандан кийин бул ата-энелер да кыздарыбызды жиберели деп ушинтип калышты. Азыр бизден кийин да кичүү кыздар жаңы баштап атат. Эң биринчи эле бул ийгиликтин баш аты катуу тартип, эрк күч экенин баамдап билдик. Биз өзүбүз да ата-энебиздин жана өзүбүздүн агайыбыз Казбек Салиевичтин ишеничин актоонун үстүндө элек. Биздин Акчи аймагында көптөгөн секциялар бар. Ушу бизде көптөгөн тренажерный зал ачылган, күрөш залы бар, теннис кружогу бар. Ушу балдар көбүнчө сабактан кийин көчөдө көп баспай, ушу алек болуп, ушу спорт менен машыгышат. Балдар ойлойм жакшы тарбия алышат, өздөрүнүн ден соолугун чыңайт. Ошондой эле кругозору өсөт. Келечекке өзлөр максат коюп, ушундай бир жакшы сапаттарга ээ болот.
Мен Жексенбиева Адеми 5-класстын окуучусумун. Акчи айылынын кыздар футбол командасынын мүчөсүмүн. 2017 жылы мен анда 2-класста окуучу элем. Ошондо эжекелерим ойноп атканын көрүп, аябай тилектенип, тилек койгом. Мен да күндөрдүн бирине силер менен тең тайлаш ойноймун деп. Анан 2019 жылы эжекелерим менен кошо ойноп баштадым. Мен көп максаттарым, тилектерим бар. Мен Кыргыз Республикасынын кыздар футбол командасынын мүчөсү болуп, айылымды эмес, бүткүл Кыргызстанды ар намысын даңазалап, бүткүл дүйнөгө тааныткым келет. Биздин айыл 1930 жылы 4 айыл бириктирилип уюшулган айыл болчу. Алтын булак, Көк Жаар, Арал, Жаңы Тилек болуп, 1972 жылы таза сууну казышкан Сайыз убагында 100 метр жерден таза суу чыкчу. Мурда 600 түтүн болбосо, азыркы да 1000 түтүнгө чукулдап калды. Баары суу киргизгенден кийин ошонун мотор күйүп кетет, 2 айда бир күйүп кетет, 130 миңден мотор алып кое баштадык. Анан биз муну кантип ашырыш керек? Бул өзү коомдук бирикме болгондон кийин ушул ийгиликтүү аймак менен сүйлөшүп, биз ушундай кылып атабыз, тарифтер мында кандай жетпей атат мүмкүнчүлүгүнө светин төлөш керек, налогун төлөш керек деп анан ушу ийгиликтүү аймак менен иштешип аткандан баштап биз таза суу жакшы чыгып калды. Себеби ар бир түтүнгө калькуляция түзүлүп берилди. Ошол кезде мисалы моторуна, иштеген ишине айлыктарга, жанагы налогко төккөн акчалар, ошолордун баарын эсептеп бергенден кийин биз таза суу үзгүлтүксүз болуп калды. Себеби биз мындан башка дагы 4 мотор алганга жетиштик. Биздин айыл аймагынын мекеме ишканаларындагы таза суу менен камсыз болгонун байкадыңар. Ошол эле ФАП, ошол эле бала бакча, ошол эле мектеп, айыл аймагынын имараты, спорт комплексибиз бар. Ошонун баары таза суу менен камсыз болгон. Ошол жерде ошол бейтапканага мисалы ФАПка бараткан элдерибиз, ошол эле бала бакчадагы балдарыбыз, мектептеги балдарыбыз ошол таза суу менен толук кандуу колдонуп, өзүнүн ден соолугуна пайда келтирип атат. Таза суу келген кезде биз бул жактан сайдан алып келип ичилчү. Ошондо бизде дагы 2015-16 жылдары гепатит А сарык аябай көп катталган, аябай көп болуп, анан азыр ушу таза суу ичип, ар бир үйдө таза суу киргизилген. Оору да азайды, ич аган оорулар да азайды. Анан бул акыркы учурда былтырдан бери ковид пандемиясы болуп, ошо таза колду жууш керек дегенге да бул дагы аябай чоң жардам керек экени аябай билиндүү. Мен аты жөнүм Мусаул Айшер. Бул спорт залда тренировка кылам, Батаев спорт клубунда. Душ, ысык суу, муздак суу жок болчу. Ошо муздак суу болгондо тер болуп калчубуз, күрөштөн чыкканда. Анан үйгө ооруп калчубуз. Ата-энелер дагы кээ бир айтчу, ооруп калат балдарыбыз, аяка жибербөй эле коелу деп. Бияк болсо жаңы ачылды. Биякта душ бар. Күрөштөн чыккандан кийин тер болгондон кийин душка түшүп алабыз. Биз ийгиликтүү аймак менен иштешкенде аябай жакшы жетишкенге жетиштик да. Себеби мурда баары эле кыргызча болуп аткан. Мисалы мындай айтсак, тарифтер элдик эме менен чечилип аткан, мусор чыгарган полигон, мисалы мусор ташысак, ийгиликтүү аймак менен иштешкени бүт мыйзамдашты. Бүт баары китеп алды, бүт Минюстан өтүп келди, аябай чоң жардамы тийди.